Мына ушундай кадырман теле көрүүчү Регион телеканалы таңкы көрсөтүүсүн улантат. Бүгүн бизде конокто биздин психикалык жашообузду оңдоого, өзүбүздүн эмоциябызды башкарууга, ошондой эле таарыныч же болбосо биздин жашообузду артка тарта турган адаттардан арылууга жардам берген психолог Айжаркын Ташматова бүгүн бизде конокто. Саламатсызбы? Кош келиптирсиз. Чоң рахмат. Өтө терең ыраазычылык мени чакырганыңыздарга. Сизге дагы рахмат вактыңызды бөлүп келип бергендигиңиз үчүн. Анан эми психологияга эмне себеп болуп келип калдыңыз? Негизи психологияны тереңдеп изилдегениме 6-7 жыл болду. Анын ичинен 2,5 жылдан бери мен адамдар менен иштеп жатам. Ага чейин алып келген бул менин ички абалым болду да. Мен 3 бала төрөгөндөн катуу депрессияга түшүп кеттим. Эми депрессия дегенде менин жашоомдо бир оорчулук болгон жок. Бул болгону менин ичимдеги ойлорум боло берди да. Жөндөн жок кыжаалат болом, стресс болом, коркуулар көп болгон кезде мен изилденип баштадым. Эмне үчүн мен балдарымды урушуп берем, эмне үчүн мен кыйкырып берем балдарыма. Ошолорду изилдеген сайын психологияга келип, өзүмдөгү жакшы результат болгон кезде мен адамдарга жардам берип баштадым. Демек, ички жашооңузда кыйынчылык болгон экен. Бул мисалы адамда мындай да, биздин дененин ден соолугу бар. Биздин мисалы үчүн боорубуз оорубайт, бөйрөгүбүз оорубаса, бул биздин дененин ден соолугу чың деген. Андан тышкары биздин жан дүйнөнүн ден соолугу бар да. Ал эгерде жан дүйнөнүн ден соолугу жабыркаса, бул коркуу, кыжаалатчылык, таарынуу, жек көрүү, кек сактоо, ич күйдүүлүк, мындай адамдарга болгон агрессия, бунун баары жан дүйнөнүн ден соолугу чың эмес деген сөз да. Же болбосо сиз айтып калдыңыз го, депрессияга түшкөндө ойлорум мени алып урушуп калдым деп. Көп болуш керек, үйдө отуруп эле анан мындай болуп калса эмне болот, анан мынтип калса деп эле көп ойлоно берген адамдага демек депрессияда болот, Бул адамдарда негативдүү эмоция көп болот да. Коркуу, кыжаалатчылык, мындай адам каяка барарын билбейт, өзү деле ойлоно албайт, мындай кечке негативдүү эмоция өзүнө өзү пайда кыла берет. Мисалы үчүн депрессия кайсы убакта пайда болот? Биздин акылда. Биз акылдан мисалы үчүн келечекте эмне кыларыбызды билбейбиз, каяка барарыбызды билбейбиз, жашоом кандай болот? Акыл биздин денеге сигнал кетирет. Демек, денеде бизде тырышуу пайда болот. Бул тырышуу пайда болгон сайын бизге жакшы эмоциялар чыкпай калат да. Бир гана негативдүү эмоциялар чыгарып калабыз биз. Анан эми сиз айтып калдыңыз да, эме деп ички дүйнөбүздүн жашоосу да болот, аны акыл менен башкарабыз деп. Анан мисалы биз ошол эмоциябызды же болбосо кандай адамдар эмоциясын башкара албай калат, эмне болгон учурда эмоциябызды башкара албай калабыз? Бул эмоцияны башкара албоо биздин бала кезден түптөлөт да. Мисалы бала ээлеп атат да. Ошол кезде апа эмне дейт? Апа өзүнүн кулагынын тынчтыгын каалайт да, үнүңдү бас дейбиз да биз. Бул убакта бала ичинен ал мындай кыжаалат болуп атат да, ошону сыртка чыгара албайт, ал жеп кое берет. Демек, ошол негативдүү эмоция дайыма топтоло берет. Денеде бизде коркуу көбөйөт. Адам 40-ка чыкса, 50-ге чыкса да ошол коркусун кой бере албай жашап калат экен да. Ошол денеде калып калган коркуу биздин оюбузга бир негативдүү, туура эмес нерселерди сигнал катары чыгарып берет. Биздин жашообуз ошо ичибиздеги чыккан нерседин аркасында айлана берет да. Ошол үчүн эмоцияны башкаруу бул бала кезден башталат. Эгерде биздин бала кезде, биз кичинекей кезде эч ким психологияны билген жок да. Бала кезде болбой калса, демек азыркы күндө биз терапиялар менен, же болбосо травмалар менен арылуу менен эмоциябызды башкара алсак болот да. Бул чындап мындай адам бою чоң. Мен мисалы үчүн 36-да болсом, боюм ошондой, ой жүгүртүм 36-дай болуш керек. Бирок бизде баягы психологиялык абалыбыз, жашыбыз өспөй калганда, боюбуз 36-да, бирок ой жүгүртүүбүз 15 жашта калып кала берет да. Бул убакта бизде эмоция башкарат. Жиним келби, кыйкырып салам. Стресс болдумбу, жатып калам, тура албай. Демек, бизди дайыма эмоция башкарат. Качан адамдын бою менен ою, мисалы үчүн боюм 36-да болсо, мен ички дүйнөмдө 36-да болгондо, демек мен эмоцияны башкара алам. Мисалы, жиним келип атса, эмнеге кыйкырышым керек? Жок, мен бул эмоциянын аркасында эмне турат? Мен ошону башкарам деп чыгарам. Демек, мен дайыма эмоцияны башкаруу менен жашайм. Анан мисалы биз өткөн күндөн, таарынычтан, же болбосо сиз айтып калдыңыз, баягы кичинекей учурда баягы ата-энелерибиз басынтып кое берген депчи, анан ошол өткөн күндөгү таарынычтан, же болбосо жаман эстөөлөрдөн арылмайынча жашообуз оңолбойт. Бул деген мындай да, эми кандай деп айтып кетсем, бир гана психология жашообузду оңдойт дегенден алысмын, түрлүү жолдор бар. Бирок ошонун аркасында, мисалы, мен өзүм менен иштөөдө мен 1000 травмадан арыл деген техникам бар да. Бул мисалы үчүн сиз отурасыз дагы эч нерсени күтпөстөн артта калып калган негативдүү эмоцияларыңызды баарын чыгара бересиз. Мисалы, ал техникада кандай болот?
мен мисалы колуман келбейт деген оюм бар да, бир нерсе кылайын дейм, бирок колуман келбейт го, бул меники эмес го деп ойлоно берем. Бирок мен жасаган кезде 5 жашта, 6 жашта, 7 жашта мен бир идиш сындырып койгон, бир нерсени көтөрө албаган апам ушуп койгон бир окуя чыгат да. Ошол жерден мен өзүмдү программалагам. Мен демек муну көтөрө албасам, мен колуман келбейт экен. Ошол оюбуз бизди 40 жашта дагы программалай берет да, сен колуңан келбейт да. А бизде ошол кичинекей кездеги баягы калып калган программалар кетире бергенде адам ой жүгүртүсү такыр башкача болот экен да. Бу да биздин ой жүгүртү чындап өсөт экен. Мисалы мээде функциябыз бар да, бизде эмоцияны башкарган жана жашап кетүүнү башкарган. Бизде травма көп болгондо биз ошол эки нерсе менен жашайбыз да, биз акылыбызды кошпой калабыз. А качан биз ошо эмоцияны азайтабыз, миң травмадан арылып атпайбы? Биз ошо миң травмадан арылып берген кезде биз акыл менен жашайбыз да. Акыл менен жашоо деген бул четко биз эмоциябызды башкарабыз. Кыйкыргыбыз келсе кыйкырып бербейбиз, адам менен тил табыша алган кезде дагы, кыжаалатчылык болгон кезде биз дайыма өзүбүздү башкарып көнүп алабыз. Канчалык уктасаң дагы, баягы алсырап, чарчаңкы болуп, бат-баттан эле бир туруп эле маанайың жакшы, бир туруп эле баягы ылдыйга түшүп кетет, же болбосо бир туруп эле күлүп отуруп эле анан маанайың чөгүп кетет го. Мына ушул адамдарды биз жашоосунда бир көйгөй болуп атат дейбизби, же болбосо адамдарда көп да, мен угам да, чарчаңкы жүргөндөр көп да. Бул мындай да, биздин денеде өзүнүн дененин энергиясы бар жана менталдык энергия. Менталдык энергия деген биз апа жана ата менен байланыш да. Бул апа эң башкы нерсе, бул апа. Анткени биз апанын курсагынан чыкканбыз да. Биз качан апа менен байланышыбыз үзүлүп калат экен? Боюндар кезде апа өтө стресс абалда болгондо. Ал апанын ою стресс менен алыша берет, же болбосо сырткы бир көйгөй менен алыша берет да, бул балага көңүл бурбай калат. Бул убакта биздин апа менен байланыш үзүлүп калат дагы. Демек мындай суу агып келип бизге суугарылыш үчүн апа тараптан келиш керек да, бирок бул жерде мындай суунун эмеси жабылып калат. Демек бизге агыбай калат эчтеке. Биз баягы чөлдө өскөн адамдай болуп тура беребиз да. Качан мага суу келет? Биз эмне үчүн апа терапиясын уюштуруп атабыз? Ушул апа менен болгон байланышты түзүү жана апага болгон негативдүү эмоцияны алуу. Көпчүлүгү түшүнөт экен, мен апамды өзгөртөм барып. Жок, бул эмес. Мен ошол ападан калып калган менин ичимдеги программамды өзгөртөм. Так ошол нерсени апа менен канчалык байланыш түзгөн сайын бизде энергия көбөйөт. Анткени менталдык энергия биздин дененин энергиясына чыгарып турат да. Ошол үчүн көп адам алсырай бергени жана мен айткандай булактын баш жагы уже жабылып калган. Суу келбейт да бизге. Бунун эң башкы нерсеси ушу апа менен байланыш. Биз билебиз, апам бар, мына жанымда жүрөт, бул физически денебиз менен сезебиз, бирок менталдык жактан байланыш үзүлүп калат. 90% бизде ушул көйгөй бар экен да. Кадырман телекөрүүчү, эгерде психологко кандайдыр бир сурооңуз бар болгон болсо, анда экран астында жазылган номерге кайрылсаңыз болот. Биз сөзсүз түрдө түз эфирде сиздин сурооңузга жооп алып берүүгө аракет жасайбыз. Анан апа терапиясы жөнүндө эми кененирээк айтып бериңиз. Ал жакта кандай техникалар колдонулат, же болбосо ошол апа терапиясына катышып жашоосу кандай өзгөрдү бизге терапияга барган айымдардын, мырзалардын же? Өтө жакшы. Буну мен эң биринчи өзүм мисалымда айткым келет да. Анткени мен мисалы көп тарынып өрчүмүн. Бул тарынын аркасында менин дагы апа менен болгон байланышым үзүлүп калганда болгон экен да. Канча мен деле баягы психологияны окуйм, кат жазуу техникасы дегени баарын жазайм, бирок баягы мен каалаган нерсе жок да. Жөн гана апам деп кабыл ала албай жүрдүм. Бирок качан мен ошо апа менен байланыш түзгөн кезде эң тамырыбарда дагы баягы боюмдар убакта. Ошол нерсени жасагандан кийин чындап мен жашоомдо энергия да көбөйдү, бактылуулук да көбөйдү, тревога да жок болду. Жана адам мындай бир орунда жашап калат дейбиз го. Ошондой нерсе келди да менде. Анан мен адамдарга ошол нерсени жасап баштаган кезде чындап аларда эмне болду? Тревога азаят. Биздин бала тарбиялообуз өзгөрөт да. Анткени менин бул жактан келбей калган, бая айтып атпаймынбы, бул сүйүү да. Бияктан өтпөй калган нерсе мен балама бере албайм да. Менде жок нерсе мен балама чыгара албайм. Акыл менен айтып берем, ооба кучактайын, өбөйүн дейм, бирок мен жан дүйнөмөн чыкпайт. Анткени жан дүйнөмдө жок нерсе да бул. Апа терапиясын жасагандан кийин апалардын баласы менен болгон мамилеси өзгөрөт. Эң биринчи, анткени биз апалар балдарыбызга да жоопкерчиликтүүбүз да. 5 балам бар болсо, мен 6 адамга жоопкерчиликтүүмүн. Өзүм жана 5 балама. Демек, ошол балдарымдын баарына мен жете турган сүйүү беришим керек болот. А өзүм бул жактан албай калганда мен чыгара албайм ал нерсеничи. Мисалы мен көп адамдар мен терапия жасайм деп атпаймынбы? Көп адам бизнес баштагым келет дейт. Мындай бир нерсе жасайм, алдыга алып кете албайм, дайыма кыжалат болор элем дейм. Бул нерсе биздин баягы апа менен байланыш үзүлүп калган да. Апа менден баш тартты дейт. Же мен апама кереги жокмун деген сезимдерибиз болор эт. А биз ушул апа терапиясында баягы ичибизде сезимди өзгөртөбүз да, ошол кезде биздин денеде да сезимдер болот. Анткени
мисалы кадимкидей биздин төшүбүздө өз башкача сезимдер болот, бул желке жагыбызда башкача сезимдер болот. Ошол сезимдерди кадимкидей кол менен алып кой берген кезде дене апанын сүйүүсүнө ачык болуп баштайт. Демек, апанын сүйүүсүнө ачык болгондо биз бул дүйнөдөгү жакшы нерсенин баарына татыктуумун деген сезимди келтирип баштайбыз. Ошол үчүн мен көбүрөөк апа терапиясын жасаганга аракет кылам, анткени чындап көп адамдарга бул жардам берип жатат да азыркы күндө. И бул апа терапиясын биз кайра эле бала терапияга жасайбыз. Жана мен айткандай, мен өзүмдүн апам менен байланышым жок болсо, мен балам эчтеке бере албайм да. Балам да ошентип суусап жүрө берет. Апам кучактасого, өпсөгө апама керек болсомго деп, биз ортодо байланыш ушинтип биз апа менен байланышабыз, анан бала менен байланышып баштайбыз. Эми сизге кандай көйгөйлөр менен көп кайрылышат? Көйгөй болгондо мага баардык тараптан кайрылышат да. Эми жолдошум менен мамилем жакшы болбой атат, бала менен болбой жатат, жана ушуга кошумча оорулар менен да көп кайрылат да. Анткени менин практикамда көп болду. Ушул ооруганда, эгерде ушул оору именно психологиялык ойдун аркасынан келсе, мисалы мен керегим жок деген кезде биздин бир тамагыбыз ооруй бериши мүмкүн, же бир таарынычты айта албаган кезде биздин тамагыбыз ооруй бериши мүмкүн да. Кайталанып ооруса, бул демек психологиялык жактан келатат деген сөз. Терапия аркылуу ушул нерсени кетирип койгон нерселер көп болду да. Мисалы бул ой менен кирип атабы, демек ой менен кетире алабыз да. Гайморит менен көп жазам, аябай менде баягы результат болгондор көп. Мисалы 25 жыл гаймориттен айрыла албай жүргөн эже 2,5 саат жазадык, уже кармабай калды дейт да. Мен өзүм жолдошум менен деле болду. 2 жыл гайморит болду, 2 терапия жазадык, уже азыр кармабай калды. Ошондой эле эмчекте мастит болгон, 5-6 жыл эмеде турган, учетто, постоянно дары ичип жүргөн, бирок 15 мүнөт жазадык, и ал ошо учеттон уже алынды да. Ошол үчүн ой менен жаралган оору болсо, аны ой менен кайра кетире алабыз. Демек, келген ооруларды дагы кээ бир учурда дарыланасың, бирок такыр эле жакшы боло албайсың. А ошол учурда психологко кайрылсаң, балким оорунун түпкү себебин таап туруп, эмне себептен ошол оору болуп атат, анан дарыласа туура болот экен. Ооба, ушундай кайталанып ооруй берсе, демек бир ойдо турам да мен. Мен же күнөөлүү сезимде турам, же мен бир ойду кармап турам, кайра эле ошол жерим сигнал бере берет да. Сен могу оюңду кетир деген нерсе болот. Кандай адамдар баягы башка бирөөлөрдөн мактоо күтө берет да, мени жакшы десе экен, анан бир жумуш жасап койсом, азаматсың деп айтса экен деп көп күтүп калабыз го, ошо кандай адамдар көп күтөт? Бул өзүн тааныбаган адамдар да. Бул адамдар мындай дейт да, мени азыр мактаса, демек мен жакшымын дейт. Мени жамандап койсо, демек мен жаманмын дегенге биз башкалардын мамилесине программаланып калганбыз да. Ушулар жакшы мактап койсо, демек мен сонуммун. Жана барга көппөй, жокко чөкпөй деген бар го. Мактап койсо сен көтөрүлүп кетесиң, жамандап койсо ошондой кирип кетесиң да. А психология именно бул ошол ички өзүңдү таануу да. Канчалык адам өзүн тааныйт, өзү кандай экенин билген сайын, ал бирөө мактаса да реакция бербейт. Ооба, билем дейт да, мен ошол нерсе бар дейт. Бирөө жамандап атса да, ал сенин оюң дейт. Мен буга эч кандай реакция бербейм, мен өзүм кандай экенин билем. Ошол кезде адам бир калыпта жүрөт. А бул өйдөгүлдөй боло бергени адам өзүн тааныбагандан болот да. Анан ошол сиздин терапияларга, апа терапиясына, бала терапиясына катышып, мисалы бизде болот го, бир нерсе жасайын десең эле коркосуң да, жасабай эле коеюн, колуман келбейт, же жасасам банкрот болуп калсамчы, же жасасам окшошпой калсачы, кой жөн эле отурчу жазгыла, эмне кыласың деп өзүн өзү катып эле бир нерсе баштагысы келет, көпкө чейин ойлонот мээсинде, анан бирок баштай албайт. Сиздин ошо терапияларыңызга катышып, ошол баштай албай жаткан же кыялданып жүргөн кыялдар ишке ашкан результаттар барбы? Ооба, көбүрөөк мен азыркы күндө мисалы үчүн бизнес ырайымдар менен иштешкенге көбүрөөк багыт коем да. Анткени мындай да, биз бизнесте жүрсөк деле болгон күчүбүз менен баягы ошол бизнести өнүктүрөм деп күчүбүз менен кылабыз да. А аял заты канчалык күчтү кошкон сайын ал ден соолугунан жабыркай берет да. А бул жерде мисалы сиз бир нерсе баштагыңыз келет, баштай албай жатасыз, бул жерде эмне сезим турат. Мисалы мындай кызыктай болушу мүмкүн, бирок кичинекей кезде сиздин чыны сындырып койгонуңуз эле чоң бизнесте азыр кармап тура берет. Анткени практикамда ушундай көп болгон да. Мисалы бизнесмен баягы терапия жасаган көпчүлүк убакта экинчи бизнестерин, мисалы бир айда мен Б точкама жетем, мен азыркы кирешени 3 эсе көбөйтөм дегенде, буну бир жумага жетип калган учурлар көп болот да. Анткени бизде ошол кармап турган кээ бирөөнүндө 2-3 эле ою бар. Апам урушат, буну азыр ката кетирсем апам мага бир нерсе дейт. Биздин бала кезде 12-5 жаштагы топтолгонубуз 40 жашта деле сүйрөп жүрөт. Ошол үчүн жана мен айтып аткан 1000 травмадан арыл деген техникамды мен көбүрөөк адамдарга бекер бергим келди. Бул мүмкүнчүлүктөн да пайдаланып айтып кетейин. Бизге жазса муну беребиз да. Анткени биз ошол бала кезде өтө көп нерседен программаланып калган экенбиз, а ошол ой бизди басып тура берет экен.
көтөрүлсө келе баягы ойду көтөрө албай басып беребиз. Качан биз ушул нерседен арылган сайын адам чындап өзүнүн калоосуна багыт алып баштайт да. Эми ушул теле көрүүчүлөргө миң травмадан арыл деген сабактарыңызды бекер берет экенсиз да. Сизди кайсыл жактан табыш керек, кантип байланышса болот? Бул жакта дагы теле көрүүчүлөр суроо бериптир да. Саламатсызбы, сизге кантип кайсыл жактан жолугам дейт. Эми жөн эле жолугуп койбой, ошол акысыз сабагыңызды кайсыл жактан алышат, кантип алышат айтып коюңуз. Бул жактан биз эртең Бишкек шаарында апа терапиясын өткөрөбүз. Эртең ошол жерге келсе болот. Андан тышкары 17-синде дагы апа терапиясын онлайн өткөрөбүз. Инстаграмда байланышса болот, телефон номеримди калтырып кетейин, ал жактан байланышса болот да. Анткени бизге терапия өтө керек да. Мен ушунчалык адамдарга сунуштайм. Психология бул мындай бирөөнүн мамилесин өзгөртүү эмес, өзүңдү таануу да. Миң травмадан арыл деген ушул сиздин сабагыңыздан биз кандай өзүбүзгө баалуулуктарды алабыз? Бул жерден сиздин мисалы жок эле дегенде 20 травмаңыз кетирип коюңуз, сиздин ой жүгүрүңүз такыр башкача болуп калат. Мисалы жана кыла албайм деп аткан нерсеңиз, эмнеге кыла албайм, мен жасайм да. Адам туруп кылып баштайт да. Ошо 20 нерсе энергиясы күчтүү да, бул бала кезде биз көтөрө алган эмеспиз да. Анткени апанын ою, сөзү бала үчүн өтө мындай бийик да. Биз көтөрө албай тура беребиз. Сиз ушул нерсени алып койсоңуз, өзүңүз эле туруп баштайт. Эмнеге мен жасай албайм? Мен кыла алам да, мен чоңмун да азыр. Мен 40тамын, же мен 35те мен жасай алам деп адамдын ой жүгүрсө ошол замат өзгөрөт. Бирок муну жасашыбыз керек да чынында. Саламатсызбы, неберем 10 жашта дейт. Сийгенин билбей калат, кээде күндүз деле сийип коет, эмне кылса болот? Психологдорго кайрылсак болобу дейт. Мындай нерсе бар да. Мен 12-13 жашка чейинки балдар менен анын апасы менен иштейм. Ушундай көп нерсе болду. Даже 3 айлык бала көк жөтөлдөн арылбай жатып, кайра больницада жатып алган, биз апасы аркылуу жасаганда, апасынын ошо боюндар кезде бир тарынычын кетиргенде бала көк жөтөлдөрүнөн арылды да. Ошол үчүн 12, 13, 15 жашка чейин мен апасы менен жасайм, баланы кошпойбуз. Анткени апанын батасы өтөт дейт го, ошондой ою да өтө берет да. Апада ушунчалык сонун мүмкүнчүлүк бар, баланын ичиндеги ушул жашка чейин топтолуп калган травмасын кетире алат. Апаларга ушундай мүмкүнчүлүк берген экен. Ошол үчүн 10 жаштагы бала болсо, анын апасы менен жасайм. Апасы баласынын ичинде эмне сезим болуп атканын баарын билет, кетире алат, жана бала бул нерседен арылат. Эгерде бул психологиялык жактан болуп атса да. Анан дагы кандай результаттар болду ушундай апасы менен иштеп, балдарынын ден соолугу жакшырган? Азыр көк жөтөлдү айттыңыз, чоңураак балдардан. Чоңураак балам 12 жаштагы бул деле 2 жыл жөтөлгөн, кетпей. Ал нерсесинен арылды. Дагы бир 5 жаштагы бала келген, сие берген. Бул катуу коркуудан болгон. Бирок эң кызыгы бул баланын коркуусу эмес, апанын ичинде коркуусу болгон да. Апанын ичинде коркуусу балага өтүп калган. Мисалы боюндар убакта апанын травмалары активдешсе балага өтө берет да. Ошол травма менен бала төрөлгөн. Биз ошол нерсени жасагандан кийин алда кеткен да. Ошол үчүн бул психологдор врач болуп кетиптир дегенден да алыспын да. Бир гана психологиялык жактан болсо болот. А так сөзсүз түрдө биздин врачтарыбыз бар, аларга дагы айтылса болот. Демек апанын кош бойлуу учурдагы коркуусу, эмоциясын башкара албай, баягы агрессиясы көп болгону бул эртеңки балага өтүп, анан ден соолугуна. Мен эң көп терапия жасаганда оор травма ушул апанын боюндар кезде травмасы да. Бала көтөрө албайт. Каттуу адамды ошол сезимге алып барганда каттуу калчылдап, өзүн башкара албай, ыйлап, башкача сезимге түшүп кетет да. Ошол үчүн апалар биз бала төрөр астындабы, боюбузда барбы, биз такыр башкача мамиле кылышыбыз керек. Анткени боюндар кезде травма эң оор, бул баланын жашоосунда талкалап кое берет да. Адресиңизди толук айтыңыз, бизге психолог аябай керек эле дейт. Азыркы күндө мен өзүм 6 айлык балам бар. Толук кандуу мен офлайн иштей албай жатам. Ошол үчүн алдын ала жазылганда мен барып баламды карай турган адамдарды алып, анан алдын ала барып иштешем да, мисалы үчүн. Ошол үчүн Инстаграмга кайрылсын, номерлеримизди калтыралы, ошол нерсеге да кайрылса болот, анан байланышып такташып алабыз убактысын. Инстаграмдан Айжаркын Мухтар деп издесеңиздер чыгат. Же болбосо Айжаркын психолог деп издесеңиздер эле Инстаграмдан чыгат. Эми бала терапиясы боюнча бир аз айтып бересизби? Анткени апа терапиясы боюнча түшүнүктүү дейм. Бала терапиясы бизге эмне үчүн керек? Бала терапиясын билесиздер, менде кызыкта бир окуя болду да. Бир 45 жашта айым келди, онкология менен ооруп калган да. Анан экөөбүз терапия жасадык. Анын ичинде 10 жашта атасы менен апасынын ушул кызым байкуш эле, бул эчтеке мындай жасап кете албайт, өтө жоош деген бир негативдүү ою балада калып калган. Уже 45 жашта ошол ойдон чыга албай эле мен байкушмун, мен жаманмын деген боюнча ылдый көздөй кете берген да, мындайча айтканда. Ал онкологияга барып калган. Экөөбүз жасагандан кийин бир жакшыраак болду, бирок анан токтотуп койдук. Бирок бул жерде мен эмнени айткым келет? Апанын батасы дагы, жакшы ою дагы ошол эле жаман ою да балага өтө берет. Түзмө түз өтөт. Анткени биз апалар
ичибизден алып чыктык да баланы, биздин ичибизде болду, биздин ички дүйнө менен байланыш болгон үчүн апанын коркуусу дагы, стресси дагы, депрессия дагы, мындай башкалар менен урушу дагы, анан агрессиясы да өтө берет. Мисалы азыр апалар урушчак да, апалар эмес, жаштар да мындай бат урушуп кетебиз, бат жинденебиз, өзүбүздү кармана албайбыз. Мунун баары биздин ичибизде топтолуп калган агрессия. Тарыныштын аркасынан кичинекей кезде көп урушуп койду, басынтып койду, биз аны чыгарган жокпуз, ошол жерде топтолуп тура берет да. И бир адам менен тез урушуп кете беребиз. Бала терапиясы деген апасы аркылуу ошол баланын ичиндеги сезимдерин алуу. Кадимкидей иштейт. Демек биз апалар баягы канча балаң болсо, ар бир балаңдын кыял жоругу болуп атканан, бул балам жоош эле, эзилген атала дейбиз, же болбосо бул тың, бул эртең жакшы жашап кетет, бир бизнесмен болот, ушу жоошум, байкушум эме кылат экен деп, баягы аны сыртыбыздан айтып, балабызга дагы угузган сайын бала дагы түнт болуп, байкуш боло берет. Ал тура албай калат да. Бул апанын ою күчтүү деп атпаймынбы? Мен байкуш экенмин, мен башкалардай боло албайм, же болбосо ал ооруй берет, же турмушу болбой, же бирдеке болот да, ошо ападан байкуш болуп сүйүп ала берет. Жана мен айткандай тыңыраак балдар ушинтип коебуз го, бул өлбөйт, бул жашап кетет деген бала өзүнүн оокатын өзү кыла берет да. Ошол үчүн апа ар бир баласына, эмне үчүн ар бир апа психологияны окуш керек? Ошо ар бир баласын тааныш үчүн. Бул жөндөмү бар экен, бул жоошураак экен, мен ушу жоошуна жараша мамиле кылайын да, буну өстүрөйүн. Бул балам тың, демек бунун да өз мүнөзүнө жараша мамиле кылайын да, буну да өстүрөйүн. Ошол үчүн апанын ар бир ою балага өтө берет. Сизге ыраазычылык билдирем, атайын убактыңызды бөлүп, жакшы эфир куруп бердиңиз. Анан эркин микрофон берейин, кыска нуска теле көрүүчүлөргө кайрылуу жолдоп алыңыз. Терең ыраазычылык сиздерге дагы. Мен эмне айтып кетмекчимин, мен ар бир апаны психологияга чакырам да. Психологияда бул апа өзүн тааныган сайын, өзүн билген сайын ал баласын туура тарбиялайт, баласына туура багыт берет. Мен баламды момундай ушуп койсом, бул балама барат да, ушул мындай ок болуп тиет экен. Демек мен туура тарбия беришим керек деп, биринчи апа өзүн тааныш керек болот, өзүнүн эмоциясын башкарыш керек болот. Андан кийин биз балага туура тарбия беребиз. Анткени биз келечекке баратабыз. Биз келечектеги балдарды тарбиялап атабыз. Ошол үчүн мамлекеттин өнүгүшү бул энелердин колунда. Анткени биз күчтүү баланы да биз чыгарабыз, алсыз баланы да биз чыгарабыз. Ошол үчүн ар бир апаны мен билим алууга, ошондой эле психологияга келүүгө чакырам. Терең ыраазычылык билдирем, атайын убактыңызды бөлүп келгениңиз үчүн. Урматтуу теле көрүүчү, эгерде сиз эмоцияңызды башкара албай жатсаңыз, урушчак болуп атсаңыз, таарынчак болуп атсаңыз, же жөн гана маанайыңыз түшүп жатса, канчалык уктасаңыз дагы өзүңүздү алсыз сезип жатсаңыз, көйгөйлөрдүн артынан улам эле кайра эле көйгөй келип, бир көйгөйдү бүтсөңүз, экинчиси келип атса, же жашооңузда, үй бүлөлүк жашооңузда бир кандайдыр бир маселелер болуп жаткан болсо, анда Айжаркын Ташматованын Бекер сабагын алганга сиздерде мүмкүнчүлүк бар экен. 1000 травмадан арыл деген сабагын бекер алып, ушул жактан сиздер өзүңүздөрдүн жашооңуздарды бир канча тепкичке алдыга жылдырып, оңдоп, эмоционалдык жашооңуздарды оңдоп алсаңыздар болот экен. Кантип кайсыл жактан алам десеңиздер, анда Instagram баракчасына Айжаркын Мухтар деп жазып кайрылыңыздар, же болбосо биздин телеканалга кайрылсаңыздар, биз сиздерге толуктарыгын телефонун беребиз. Ал жактан бекер сабакты алууга сиздерде мүмкүнчүлүк бар. Биз болсо, урматтуу теле көрүүчү, бүгүнкү көрсөтүүбүздү соңуна чыгарабыз. Кийинки көрсөтүүдөн кайрадан түз эфирден амандашканча сак саламатта туруңуздар.